өлкө башчы иш жумалыгын орчундуу делген маселеден баштады. 5 мартта энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасын реформалоо жана модернизациялоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Азыркы эле берилип аткан эле Кыргыз Жылкам Союз берип аткан эле сумманы берип аткан эле объемду берели быйыл. Анан кыштай мониторинг кылып чыгасыңар силер. Бүт ошол эмелерди канча шаар болсо ошону. Энергетика министри Талайбек Ибраев билдиргендей, учурда Кыргыз жылуулук энергонун балансында 160 откана бар. Алар республика боюнча 53.226 абонентти жылуулук менен камсыз кылат. Көрсөтүлгөн керектөөлөрдүн 75%-ын жеке адамдар түзөт. Электр мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүн автоматташтыруу боюнча жүргүзүлгөн иштер жыйынтыгы боюнча ошол 111 миллион 106 миң сом өлчөмүндө таза киреш алынды. Электрондук карыз 58.728 сомго кыскартылды. Ал эми электр энергияны үнөмдөө 45 миллион киловатт саатты же болбосо 129.15 миң сомду түздү. Бул жана министр тарифтин төмөндүгүнөн улам калк үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен субсидия катары 2 миллиард сомго жакын каражат бөлүнүп жатканын белгиледи. Электр энергия чыгарган акчасынан ошол мээринин шартты субсидия кылып камап чыкты. Анан биз кайдан төлөп жатабыз? Ошону бияка өткөрүп бердик. Жана айтып атпайбы 7705 абонент кошулду деп. Ошонун ичинде ошолор бар. Не билем, эмеси жок, тиешеси жок. Бул сөздөрдөн кийин президент жылуулук берүү системасында коррупциялык көрүнүштөр болуп жатканын баса белгилеп, ал жогорку кеңештин депутаты кезинде эле ишкананы реформалоо маселесин бир нече ирет көтөргөнүн эске салды. Бул маселени де 2011-жылы бүгүн деле ошол уланып келди. Эч кимге жашоо эмес. Бүгүн деле уланып келди. Мээрлерге барып сен бир токмоктун мээрлери артынан монча мазут жактым деп койчу, мынча көмүр жактым деп койчу деп колдон узуп туруп жазында барып анан кийин бөлүшүп алып ошолордон кетип. Өз сөзүндө президент облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн абоненттерди жылуулук менен камсыз кылуу жана жылуулук менен камсыздоо объектилерин өзүн өзү актоочу деңгээлге чыгаруу боюнча көрсөткүчтөр болушу керектигин белгилеп, бир катар тапшырмаларды берди. Баягыдай хронометраж кылып чыгасыңар, 4-5тен баланы коесуңар, алып барып туруп, бир сутка отуруп туруп, эртең менен тең, эртеси эртең мененке чейин, түшүндүңөр а? Ошондо эле белгилүү болот да. Канча көмүр жагылды, канча мазут жагылды, анан температуранын берилиши канча болду. Кандай гана маселе болбосун ыкчам чечилгени жакшы. Жыйын соңуна министрлер кабинетинин төрагасы министр менен бирге өлкө башчы койгон маселелерди дароо жүзөгө ашырууга бел байлады көрүнөт. 26 март президент Садыр Жапаров бул күнү Белоруссиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Страчкону анын дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алып, өлкөдө болгон 7 жылдын ичинде Кыргызстандагы олуттуу өзгөрүүлөргө түздөн-түз элдин бакубаттуулугун камсыздоого багытталган саясий жана социалдык экономикалык реформаларга күбө болгонун белгиледи. Приятно, что ваша дипломатическая миссия была плодотворной и содержательной. Благодарю вас за вашу активную работу, также в качестве дуаена дипломатического корпуса в Кыргызской республике и постоянное участие в благотворительных мероприятиях в нашей стране. Хотел бы заметить, что за период вашей миссии произошла значительная активизация динамики двусторонних отношений между Кыргызстаном и Беларусью. Өз кезинде элчи Андрей Страчко президент Садыр Жапаровка жолугушуу мүмкүнчүлүгү үчүн жана Кыргыз тарапка өз милдеттерин аткарууда колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Элчи 2017 жылдан тартып Кыргызстандагы болгон мезгилде өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү дээрлик 2,5 эсеге өскөнүн канааттануу менен белгиледи. Действительно, за это время, с 2017 года начиная, мы сделали на самом деле очень много, и наш товарооборот вырос с вами практически в 2,5 раза. А белорусский, вот по нашей статистике, за прошлый год уже кыргызский экспорт это был 44,5 миллиона долларов.
А раньше это в пределах 10 миллионов долларов, выше не поднимался, поэтому мы растем очень активно. Андрей Страчко Беларусь тарап Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөргө тыкыр көз салып турганын жана өлкө тандап алган элдин кызыкчылыгына жооп берген туруктуу өнүгүү жолу улана берет деген ишенимин билдирди. Эмоцияларды футбол ышкыбоздору көптөн бери сезелек болчу. Акшумкарлар бул ирет өтө чеберчилик менен көргөзгөн оюн стадиондогу күйөрмандардын бүйүрүн ого бетер кызытып турду. Мындай эмоцияларга президент Садыр Жапаров да ортоктош болуп, 26 мартта Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргызстан Кытайдын Тайбэй улуттук курама командасынын футболдук беттешине күбө болду. Бул оюн 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өттү. Кыргызстандын курама командасы 5-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюнчуларды колдоо үчүн 13 миңден ашуун күйөрман келди. Футбол аяктагандан кийин мамлекет башчысы өлкөнүн улуттук курама командасын жеңиши менен куттуктады. Кандай? Жакшылабы? Какие проблемы у вас есть? Говорите открыто, не стесняйтесь. Решим проблему, если есть. Гонорар получили? Нет, сегодня получили. Сейчас на ужин поедем. Президент Садыр Жапаров спортчуларга мамлекет тараптан жетиштүү колдоо көрсөтүүлөрүн айтып, мындан ары эл аралык мелдештерде ийгиликке жетишүүсүн каалады. 28 марта президент Садыр Жапаров өлкөгө иш сапары менен келген АКШнын сенатору Стив Дейнсти кабыл алып, эки тараптуу саясий жана экономикалык өнөктөштүктү арттыруу, энергетика, транспорт, пайдалуу кендерди казып алуу жана айыл чарба тармагындагы келечектүү долбоорлор боюнча пикир алышышты. Дейнс мырза, сизди Кыргыз Республикасында кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Биздин мамлекетибизге кош келдиңиз. Мага маалым болгондой, бул сиздин Кыргызстанга жана жалпысынан Борбор Азияга биринчи сапарыңыз экен. Регионго болгон сапарыңыз жемиштүү өтүп жатат деп ойлоймун. АКШ менен саясий диалогду өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Андыктан өлкө башчы Борбор Азия менен АКШнын ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жалпы кызыкчылык экенин белгилеп, Кыргызстан Борбор Азия плюс АКШ регионалдык диалог аянтчасынын ишине активдүү катыша берерин айтып өттү. Кыргыз жергесине сапарыңыз ийгиликтүү болуп, бүгүнкү жолугушуубуздун жыйынтыктары биздин мамлекеттер менен элдерибиздин ортосунда түзүлгөн мамилелерди бекемдейт деп ишенем. Өз кезинде АКШ сенатору Стив Дейнс мамлекет башчысына Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы өнөктөштүк маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Монтана штаттын жана Кыргызстандын окшош жерлери абдан көп деп айтып кетсем болот. Ооба жаратылыштын дагы суу болобу, токойлор болобу, гидроэнергетикалык потенциал болобу абдан окшош деп айтып кетем. Биздин өлкөгө окшош келет. Биздин кызматташуубуз жана партнер катары иштешибиз Кыргызстан менен Американын ортосунда мындан ары да кеңейип бекемдеш керек. Кыргызстан Америка менен парламенттер аралык мамилени арттырууга да кызыктар. Ал эми Стив Дейнс Борбор Азия регионунун стратегиялык маанисине басым жасап, региондогу туруктуулук маанилүү экенин айтты. 30 март ишемби өлкө башчы Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы автобустарды оңдоо жана техникалык тейлөө борборуна пландан тышкары барып, техникалык кызматкерлердин иштөө шарттары, ошондой эле унааларды каттамга чыгууга даярдоонун жүрүшү менен таанышты. Жакшыбы? Алдаман участвовал. Эстеке алды. Эмнесин түзүптүр? Ишкана боюнча 4 эле автобус ушундай кузовдун ичинен турат. Анан 5 айны. Калгандары бар бул. Өзүң жасайсыңбы муну бар? Малярсың, Рестоктарды өзүң кыласың. Өзүң. Канча зарплата аласың? 1 май.
26-27. Постоянно иштейсиң да, күнүндө иштейсиң. Ne bunu bu kadar? Bir ayda 2 gün bu kadar. Yok, cumasına. Cumasına var. 6. pazar günü. Hesabası. Beş keyifli ya. Ya. 5 keyifli. Bulan günde işte odadı. Bunlar var. Günde odadı. Ural. Günümsüz işte odadı. Koyutkanda zilmeye şahsı. Президент Садыр Жапаров Бишкекте коомдук унаалардын иштесүү кыйла жакшырганын, жыл сайын муниципалдык автобустардын саны көбөйүп, накталай эмес төлөм тутуму киргизилгенин белгилеп, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жана ыңгайлуулугун камсыз кылуу үчүн унаалардын техникалык абалын жана айдоочуларды даярдоого өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Жакшы жасашың керек сен бар. Качественный надо. Мектеп-септеп чыгарылып сүрүп тургун салмаш керек. Кайсы бул автобустар 10 жыл пырк этпей иштеп бергендей болуш керек да, жап-жаңыдай болуп. Мындан тышкары мамлекет башчысы Бишкек жылуулук энерго борборуна пландан тышкары барды. Үстүбүздөгү жылдын 2 февралында түзүлгөн штаттан тышкаркы кырдаалдан кийин жүргүзүлгөн оңдоо иштеринин жыйынтыгы менен таанышып, Бишкек жылуулук энерго борборундагы бардык пландаштырылган иш-чараларды белгиленген мөөнөтүндө аяктоо боюнча тапшырмаларды берди. Президент Садыр Жапаров андан ары Чүй облусунун 5 күнгөй айылындагы футбол комплекси курулуучу жерге да пландан тышкары барды. Бул комплексте фитнес залдары, кийим которуучу бөлмөлөр, сыйлуу коноктор үчүн зал, техникалык бөлмөлөр, баяндамачылар бөлмөсү жана конференц залдары бар. Жер тилкеси 2 гектарга жакын аянтты ээлейт. Долбоор менен таанышкан өлкө башчысы келечектеги чемпиондорду даярдоого, жарандардын ден соолугун чыңдоого жана активдүү эс алууга шарт түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.